Бишкек шаары канча квадратный километрге чоңоет ушул долбоор менен? Анан кайсы шаарлар, кайсы айыл өкмөттөр кошулот Бишкектин территориясына? Уруксаат болсо, бүгүнкү күндө Бишкек канча чоңоет, мындай маалымат жок. Кайсы айыл өкмөттөр анан кайсы шаарлар кошулушу мүмкүн? Примерно план бар да. Мен ушу эми жакын арада жарлык чыгып калса, ошондо кат түрүндө берелик. Бүгүнкү күндө сунуштар, биз башынан бери айтып атабыз, сунуш деп туруп, областтардан, ордунан сунуштар түшүп атат. 2024 план развития города Бишкек деген бар го. Ошондо Байтик айыл өкмөтү, Сокулук айыл өкмөтү, анан Лебединовка айыл өкмөтү кошулат деп ген планда жүрөт да. Перспективный развитие деп. Ошону карманасыңарбы же алдыга өзгөрөбү? Сиз туура айтасыз, негизи 25-жылга чейин ген план шаардык жогорку кеңеш менен бекитилген, 25-жылга чейин. А жерде 12 айыл өкмөт ичинде деп туруп көрсөтүлгөн, уже бекилген, но ошонун баары каралып атат бүгүнкү күндө. Расчеттор менен каралып атат да, туура түшүнүңүзбү? А жерде коммуникациялар бар, жолдор бар, ошонун баары каралып атат. Ошону сурайын дегем. Эмне кайсыга таянып кошуулар болот, бириктирүүлөр болот Бишкек шаарына? Азыр существующий территориялар бар, билесиздер. Айрыкча Ленин районунда, Сокулук району менен бириккендер бар. Ошонун территориялары ген планга өзгөрүү киргизилбей кошо киреби же ошол маселелер калып калабы деген суроом да. Кубанычбек Карганбекович бүгүнкү күндө айтып атпайсызбы? Бүгүнкү күндө сунуштар эле обсуждаются. Ошол каралып атат. Мен азыр бирдеме деп жооп берген укуум да жок. Не могу вам дать такую информацию. Понял. Когда готово будет, можете тогда в письменном виде отдать, да?